Тажикстандын бийлиги тараптан болгон аскерий агрессиябы же көчөдөгү эле боевиктер менен кагылышуубу? Кыргызстандын бийлигиндегилердин эки ача сөзү жумшак айтканда бизди беймаза кылып турган учур. Эмне үчүн муну талкуулап атабыз? Келечекте алындай билдирүүлөрдүн кандай зыяны бар? Азыр кеп болот. Ошондой эле Лейлектеги алына турган пост тууралуу дагы айтып беребиз. Сиз Медиа Хабты көрүп баштадыңыз. Менин аты жөнүм Али Токтакунов. Тажикстан бүт чегара боюнча чабуулун баштагандан тартып эле кандай курал-жарак колдонгону, канчалык интенсивдүү чабуул койгону улам кабарланып турду. Интернетке тараган сүрөт, видеолор анык далил болду. НАСАнын онлайн картасы аркылуу кыргыз иликтөөчү журналисттери Кыргызстандын территориясын бузуп кирип, кол салганын бат эле аныктап коюшту. Албетте, космостук байкоо эч бирибизге тууган эмес. Тажикке дагы, кыргызга дагы тартпайт эмеспи?